Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду азыркы коомубуздагы муктаж мекендештерибиздин көзүнөн аккан жашын жерге түшүрбөстөн кызматын көрсөтүп келет. Биздин фондко өтүп кеткен 2018 жылдын ноябрь айында Уланбек Өзүбеков жана жубайы Жазгүл Асыранткулова кызы боор оорусу менен ооруп жатканын айтып кайрылган. Биз бул кайрылууну четке какпастан дароо кайрымдуу элдин алдына интернет айдыңынан алып чыкканбыз. Кагылайын эл журтум, кагылайын кыргызым. Ушул небереме жардам берип койгулайын деп. Өзү жаш 13-тө кагылайындар. Силердин көп суранарым ошол көп түкүрсө көл болот дейт мен. Ушул небереме жардам берип койгулайын. Силердин суранарым эле. Аделина Токтогазиева 2004 жылы Талас жергесине жарык дүйнөгө келген. 2017 жылдан бери боор оорусу менен ооруп келет. Ал эми азыркы учурда Индия өлкөсүнө чуркап бара калбастан жет өлчөп бир кес дегендей Аделинанын ата-энеси операциясы жок айыктырууга аракет кылууда. Неме биз баягы Индиядан отказ бере ошондон кийин Индиядан отказ берилекпиз. Аделинаны ошо баягы элден жардам сурап чогултуп элден жардам сурап баштаганда бир Алмаз деген байке келип калды үйгө. Анан келип ушундай бирок Аделинаны баягы элден жардам сурап эл астына чыгарганда көптөр мага звонить этип айтты да. Ушундай чөп ичирип көрдүңөрбү Аделинага деп. Анан мен өзүм баягы чөпкө эч ишенбечимин мурда, андайды көп эле уккам, бирок ага ишенген эмесмин. Анан ошо Алмаз байке келип калды, үйгө келип Аделинаны акыбалын сурап, анан кеткен жок, кетпей койду. Мен ушул Аделинаны ушул жакта бир кишиге алып барып көрөйүнчү, чөп ичирип көрөлүчү деп. Анан ал байке менен бардык ал кишиге. Ал ошо 83-төгү оорус чал экен. Ошо мурда тиги өзү врач болуп иштеген экен. Анан 40 жылдан бери ошо чөп менен иштеп жүрөт экен. Анан барсак эле ошо мурда ошо болгон экен, ошо курттарды түшүрүп, курт жок кылган. Анан ал врач киши сунуш кылды бизге ушундай. Мени аябай жок кылам деп айткан жок, анан жардам бере алам деп сунуш кылды. Анан ошол жерден да Аделина аябай өзү көңүлдөнүп апа ичип көрөйүнчү деп. Анан баягы кичинекей кыз болгондон Индияга баргандарды көрөт, келгендерди көрөт, жалаң ошону карап отурат да. Анан апа ушундай 16 саат, 15 саат операция болот экен. Мен ошону көтөрө аламбы деп ошону айтып туруп алды да өзү көбүнчө. Мен ошо ичип көрө берейинчи деп. Анан азыр бул ар бир эмеси 13 күндөн болот экен, ар бир курсу. Азыр 4-курсунда ичип атабыз Аделина. Мурдага караганда жакшы буюрса, иммунитети көтөрүлгөн, өзү менен өзү басат, ишке чыгат, кирет. Аябай эле жакшы буюрса. Аделинага чогулткан акчаны биз негизи тийген жокпуз ага. Ал ошомойдон турат. Биз баягы Азаматка мен анын мурдунда өткүзүп бергем. Аны айтып да келем да, Азаматка айтып да жүрөм. Мен звонить эткенде дагы Азамат, Аделина буюрса, жакшы болуп калса, мен ал акчанын элден Аделинага деп чогулган акчанын мен өзүңө өткүзүп берем. Анткени ар жакта да кыйналгандар бар, муктаждар бар. Анан бул Аделинага азыр ошол жака кетип аткан акчасы баары жол кире, кол кире, жанагы бүттүгүнө кетип аткан. Ошол Таластан бүттүк мектептерден да жардам сураганбыз. Ошол жактан келип атат. 2000 деп келет, 800, ар кайсы мектеп баргандай кылып берет. Ошол келген акчаларды мен Аделинага кетирип атабыз да ошол. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондунун жетекчиси Азамат Байматов Аделина Токтогазиеванын үйүнө барып, жеринен кичинекей мекендешибиздин азыркы абалы менен таанышып, буга чейинки чогулган акча каражатынан элге маалымат берди. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Мына биз бүгүнкү күндө коомчулукта ушундай муктажда турган үй бүлөлөр менен ушундай бир колубуздан келишинче себепкер болойлу, бирибизге биз жакшылык кылайлы, бир келген бул жалганда бир ынтымактуулугубуз менен, биримдиктүүлүгүбүз менен бир жакшы жашоо өмүр сүрөйлү деген чакырыктарды жасап, ынтымактуулугубуз менен ийгиликке жетели, бир жакшы иштерибиз менен деп чакырык жасап келебиз. Мына бир канча убакыттар мурун биз сиздерге кайрылуу жасап, Аделина карындашыбыздын жанында отурабыз. Аделина карындашыбыз ушундай оору дартка чалдыгып, жаштайынан ушундай бир оорунун бир
даамын татып, ушунчалык жаны ачып, жаны кейип тургандыгы тууралуу маалымат бергенбиз. Бирок ошол күндөн ушул күнгө чейин кайрымдуу мекендештер көрүп жөн олтурбастан кол сунуп келген. Кол сунуп келатат бүгүнкү чейин. Ошол кол сунуулардын жыйынтыктарын да азыр мен айтып, анан Аделинанын бүгүнкү күндөгү акыбалы кандай, ден соолугу жакшыбы, эмне болуп атат, эмнеге чыгарбайсыңар, эмнеге көрсөтпөйсүңөр, акыбалынан айтпайсыңарбы, же Индияга эмне себептен барбай атат деген суроолорго жооп кылып койгубуз келди. Мына ошол баардык мекендештерге ыраазычылык билдирүү менен ошол айтамын, Аллах ыраазы болсун баарыңыздардан. Тыйындап чогулткан акчаңыздарды салып, ошол кайдыгер карабай, ушу бир үй бүлө бул бир мамлекет деп коет. Ушул мамлекеттин бүтүндүгүн тилеген кайрымдуу мекендештерге ыраазычылык айтабыз. Бүткүл Кыргызстандын аймагын камтыган Эл сом капчыгы кызматта бүгүнкү күндө. Ошол Эл сом капчыгынан бүгүнкү күндө 150 000 сом акча түшүптүр. Элден чогулган акча каражаты 150 000 сом болуптур. Мына бул жерде ошол бүткүл Кыргызстандан ошо Эл сомдон топтоп ошо Аделинага деп жөнөткөн аманатыңыздар мына бүгүн дарегинде жетип турат. Аллах баарыңыздардан ыраазы болсун, Кудайым буйруса. Анан Россиянын баардык аймагын камтыган Сбербанк картасы бүгүнкү күнгө чейин кызматта. Ошол Сбербанктан да улам жөнөтүүлөр болуп, мынакей бир жөнөткөндө 44 000, экинчисинде 71 000, анан 75 000, анан 100 000 жөнөтүп, толугу ошондо общий баары биригип 290 000 сом Сбербанк картасынан чогулган. Мына урматтуу Москва шаарынын, Россиянын баардык шаарларында иштеп аткан мекендештер, сиздерден Алла ыраазы болсун. Ошол жерде уборкада иштеп, стройкада иштеп атабыз. Сулукта зырылдап, мынакей деп видео вызовда сүйлөшүп, иштеген жерин көрсөткөн, саламын жолдогон мекендеш, Аллах сиздерден ыраазы болсун. Сиздердин берген аманаттар бүгүн өз дарегине жеткизүү аракетинде биз кызматтабыз, Кудай буйруса. Аделинага деп жөнөткөн, Сбербанктан жөнөткөн аманат мына бүгүн 290 000 сомду түзүп, бүгүн өз дарегине келип жетти. Андан тышкары данныйларга салган мекендештер, мына ошол Аделинанын апасынын данныйына салып, ошол жылуу сөзүңүздөрдү айтып, 5-10 сомдон тыйыныңыздарды жөнөтүп, 2 000, 5 000 деп, ушинтип колуңуздардан келишинче жөнөтүп аткан мекендеш, андан чогулган акча 300 000 сом. Бул жерде тааныштардан, дос тууган уруктардан, кайдыгер карабаган ушу тууган уруктардан баарысына чогулган акча 300 000 сом болду. Айыл банктан ошол чогулган акчалар ошо айылдан фасоль, мал берген бир туугандарыбыз да жок эмес экен. Мынакей ушул казына элде деп коет кыргызда. Караңыздарчы, мына ушул жерде 250 000 сом айылдан, элинен чогулуптур. Фасоль 2 тонна фасоль жыйналган. 1 каптан, 10 килодан 2 кап ушинтип алып келип жыйнап, ушу тоголок ушул фасолун алып келип берип отуруп, 2 тоннага жакын, мына 2 тонна фасоль чогулуп, бүгүнкү күндө дарекке келип жетти. Андан тышкары 10 кой алып келип берип, мына ошо койлорун берген мекендештер, Аллах сиздерден ыраазы болсун. Мына Кудай буйруса бүгүн Аделинанын акыбалын көрүп, сиздерге маалымат берип коюуну туура көрдүк. Кудай буйруса Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Карындашыбыздын ден соолугу Кудайга шүгүр, жакшы. Индияга эмне себептен кечип атат, эмнеге барбай атат деген мекендештерге биз ушундай маалыматты айтып коюуну туура көрүп атабыз. Азыр Аделина бул жактан лечение кылып атат экен. Азыр лечение кылып атат Аделина. Ошол кылынып аткан лечение бүтө элек. Ошол убакытты көрсөткөн ошол убакытчалык аралыкта лечениясы бүткөндөн кийин анализдер тапшырылып, анан ошо анализге карата көрүп туруп, бүгүн 20 000 доллар топтолуп турат. Анан ошол Кудай буйруса эми убакыт көрсөтөт. Ошол убакытта Кудайдан тилек үмүт дуа кылып турайлы, намазда дуа кылып коюңуздар, бата тилегиңиздерди айтып туруңуздар, ушу комментарийлерде дагы жылуу сөзүңүздөрдү, пикириңиздерди калтырып туруңуздар. Ошонун баары биз үчүн чоң дем күч. Кудай буйруса. Аделина, сени канчалаган жалпы кыргыз мекендешиң, бир туугандарың, бир боорлоруң, дүйнөнүн булуң бурчунан сурап, Турциядан, Германия, Америкадан, Россиядан сени акыбалыңды сураган көптөгөн бир туугандарың бар, эжекелериң бар. Анан ошолорго да өзүңдүн саламыңды жолдоп, анан ушундай бир учурашуу жасап койсоң болот. Саламатсыздарбы? Менин акыбалымды сурап, менин кандай болуп калганымды сурап жатканыңыздарга рахмат. Кудайга шүгүр, азыр мурункудан караганда жакшы эле. Жакшы болуп буйрса. Сиздер ушундай жардам берип, акчаңыздарды чогултуп, кайдыгер карабай мага жардам бергениңиздерге чоң рахмат.
Буйруса Кудай буйруса баары жакшы болот деген чоң үмүттөбүз. Аделинанын да үмүтү чоң. Кудай буйруса Азамат байке, бул илдетте мен да арылып алсам, кыргызым үчүн кызматымды кылам. Сиздердин катарыңыздарда болом. Кудай буйруса биргелешип алып көп иштер жасайбыз деген үмүтү чоң. Азыр дагы сүрдөнүп сүйлөй албай атат. Анан буйруса Кудай буйруса жакшы чоң үмүттөбүз. Аллах Таала үмүттөрдү кабыл кылуучу. Ошон үчүн Куранда айткан, силер үмүт кылуучусуңар. Мен үмүтүңөрдү кабыл кылуучумун деген. Биз үмүт кылганды билели. Жараткан бергенди артына шифа берген болсун. Саламатсыздарбы? Кыргыз элим каалайт. Неберем жанында отурам, Аделинанын. Акыбалы жакшы, Кудайга шүгүр. Дарыланып атат. Кудай буйруса жылыш болсо экен деп тилек кылып отурабыз айнайын. Ошо силердин аманатыңарга ыраазымын айнайын. Ак жарайлымын, ташары, ортары, алтын казык, сода борборунун жетекчисине, Манас Ордо комплексине, Долонайдын сельсоветине, Талас районунун мектептеринин директор чоңуна жетекчисине Табылды Тилегмат Касымбековичке рахмат айнайын, ыраазыбыз каалайм. Ошо элден жардам сураган силерге рахмат айнайын. Балалуу болгоңор айнайын, Кудай ошо тилегибиз баары орундалып, неберем жакшы болуп кетип, Манас атам арбагы колдоп каалайм. Балалуу болбоңорлор балалуу болгула, үйлөрү жок үйлүү болгула, оорубагыла, эч кимибиз оорубайлы. Ошо жакшылыкта, ошо неберемди турмушка узатып, ошонун жакшылыгын көрөлү айнайын. Ошо бу да бирөөнүн кесипке ээ болуп, ошо Азаматтай байкелерин тыштабайт. Бу да ошо убактысы келгенде ошолорго барып жардам берип турат каалайм. Ыраазымын кыргыз элим. Рахмат силерге. Ооруну оорлук гана түшүнөт дегендей, Аделинанын ата-энеси азыркы маалда чындап муктаж болуп турган Ширин Орозобаевага тез аран ичинде Индия мамлекетине барып, ийгиликтүү операция болуп, ата-энесинин кашына аман-эсен келиши үчүн Аделинага деп келген 100 000 сом элдин аманатын берди. Бул Аделинанын ата-энесинин чечими, жалпы адамзатында адамдык касиет деп айтылып келет. Мына Ширин эже, Кудай буйруса, биз бүгүнкү күндө багы коомчулукта ушул нерселер чыгарылып, мына ден соолук маселеси ончо болуп атпайбы сиздин? Анан ушуну чагылдырып, ушу коомчулукта мына кайрымдуу мекендештерден чакырык кылып, ушул иштер жасап аткандан, анан азыр бул жакта байкелер менен Аделинанын үйгө барып, ден соолугун сурап сүйлөшүп отурбадыкпы? Анан ошол жерде отуруп, мынакей бул байкем болсо ошо Аделинанын атасы болот. Бияк эжекем болсо Аделинанын апасы болот. Кудай буйруса, анан ошол үйдө сүйлөшүп отуруп азыр анан жакшы бир ой ниеттерди бекемдеп, анан сиз жөнүндө сурап, байкелер сиздин ден соолугуңузду сурап, кандай болуп атат, onun үчүндө ушул аракеттер жүрүп атат деп сүйлөшүп калып, анан байкемдер дагы бир жакшы чечим кабыл алып, анан бүгүн сиздин акыбыңызды сурап кетейин деп келип отурабыз. Кудай буйруса. Ошол аракеттер жүрүп, Кудай буйруса, анан ошол байкем өзү да оозу менен сөзүн айтып, анан Аделинага дагы ушул үй бүлөдө бакыт байкемдин, сиздердин, бир туугандарыбыздын баарысынын, мына кичинекей карындаштарыбыздын жүрөгүндө ыраазычылыгын таап, мүмкүн бата тилеги менен Аделинанын дагы ден соолугунун жакшырып кетишине бир бата тилек болсун деп, жакшы бир эмесин сунушун алып келди да, Кудай буйруса. Байкем өзү да айтып коет. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз сизди да ошо YouTube'дан, телефондон көрүп калдык. Жакшы болуп кеттиңиз эже. Ошо Аделинаны азырынча дарыланып атыр. Анан ошо сиз жакында барат экенсиз. Ошону жардам кылып, ал дарыланганча деп биз да жардамыбызды берип келдик атайын. Ошо сизге 100 000 сом, 100 000 сом сизге сакайып кетсин. Сиздердин агызыңар жакшы болуп кетсин, рахмат сиздерге. Кудай буйруса, баары жакшы болот. Ширин эжекем Көрсөңүз, Мен кандай немелерин билбейм, мен кандай кыйналып атканымды билбейм. Ошо Аделина эле түшүнөт болуш керек, өзү да кыйналып атат да. Рахмат сиздерге чын. Алла ыраазы болсун, кызыңар мен жап-жаш айыгып кетсин. буйруса жакшы болот. Баары жакшы болот эже. Чын мен монтип мындай неме жардам кылат деп күткөн эмесмин. Азырынча баралы буйруса, баары дарыланып атыр Аделина.
Сиз жакшы болуп кетиңиз, баарыбыз жакшы болобуз буюрса. Азилина да жакшы болуп кетсин. Чоң рахмат сиздерге. Алла разы болсун. Азамат сага да рахмат алтын болсун. десе эжекем мына азыр Кудай буйруса Onun içinde kalıp kalamı yok korkak. жок сизди калтырбаштын аракетин жасап атабыз Кудай буйруса. Азамат Буйруса ошондон Кудай буйруса. Sizlerge de Ee, çok Yarı öyle bir razı çupak olsun. olursun. Анан мына Ширин эже ушул мына азырда мен да мындай эме кылып айтып коеюн деп атам, баягы элге да түшүнүктүүрөөк болуш үчүн. Урматтуу мекендештер, мына бүгүнкү күндө ошол бул ынтымак, ырыс алды ынтымак деген ошо ата сөзү бар. Анан ушул сүйлөшүүлөрдүн аркасында мына бүгүнкү күндө сүйлөшүп, ошол Аделинага да чогулган акча мына 20 000 доллардын айланасында болуп турат Кудай буйруса. Бүткүл кайрымдуу элдин мекендештин салымы менен. Бирок бул жерден туура түшүнүү менен эртең дагы бир кандайдыр бир айдын кеп болуп калбасы үчүн бул жерде Аделина өзү муктаж болуп атса, анан эмнеге кайра силер берип атасыңар деген сыяктуу да түшүнүк болуп калбашы үчүн Аделина бүгүнкү күндө лечение алып атат. Аделинанын баягы пайгамбарыбыздан да хадис бар экен. Шүгүрчүлүк кылган адамдар бул Кудайга жакын адамдар деген. Ошон үчүн бул байкеме дагы Алла разы болсун. Өздөрү муктаж болуп турса да, бул жерде адамдар өзүбүз муктаж болуп атабыз. Бирибизге муктаж экенбиз да, мындай Аллага муктажбыз биринчи. Бирибизге муктаж болбойлу, бирок айыргасыздан болуп атат. Анан ушул өзүндө турган нерсени үйдө мынтип карманып отуруп албай, эжекем оюн үчүндө жетишпей калам деп турган үнүн угуп, бүгүн кызым ушул бата алып балким жакшырып калса, андан кийинкисинде эле берем деген бекем ниети бар. Кудай буйруса, ошон үчүн ниеттерди кабыл кылуучу зат Кудай кабыл кылсын. Эжеке Кудай буйруса, Çın, orun düşünet деген çın eken, orunun kadırını or bilet деген. 13 үйдө аткан экенсиз да, ошо 13. Кудай буйруса. Sizlerge de ошо акчаңар жиналып, силер да кайра неме, Аделина да жакшы болуп кетсин. Айтканыңыз келсин буюрса. Бактылуу Баары жакшы болот. Рахмат, Алла разы болсун. Эртең Эрмек Нурбаев келет, эртең ошол мекендештер келет. Алар да чакырык кылса, анан азыр мына 5 000 доллардын айланасында болуп калды биздики дачы, мына эже. Көрдүңүзбү? Рахмат, сенин артынан болот ушунун баары. Кудай жок, Аллахтын буйругу да. Мына могу карындашым мына эженин кызы. Берки уулу 18 жашта, 18-те о. Донор болом деген, Донор болуп берип атат, караңызчы. Андан башка донордун жок болуп атпайбы. Туугандардын баары көздөрүнөн немеде, май. Мен көрдүм Донордун экен. жок деле жат эргем. Балам кичине чоңойду дагы эле болду. Ошодо эле бир аз өзү немеси жүргөн окшойт жүрөгүндөчү. Мен кыйналып атканын көрүп, мама мен донор болоюнчу. Суранабылчы элден десе да болбой неме кылган. Эпте себеп болуп жана бала келип калып атпай токтомуш. Ошондо мына баланын тилегин берет деген чын жаштын тилегин берет экен Кудайчы. Ошо балам ошону тиленип эле жүрө берди окшойт ичинен. Ошодон кийин Кудай да ошо себепчи. Баян кезден бул кардашым айтып атпайбы? Апама жардам берип коюңуздарчы, апам жакшы көрөм дейт. Алтын. О, да бар. Кимин апасын жаман көрсүн, баары жакшы көрөт. Буюрса, мына апа жакшы болот, Жакшы болот. Алтын десе. Кийинде ушуга эле түшүп калып атпайбы, бүтүн кийгизип койчу, артын неметип койчу, дөөлү чачымды түзөп берди, ушуга куштар эле неме. Азыр Сбербанктан мага эме билдирүү жасады мынакей. Ошондо баягы күндөн бери чогулган Сбербанктагы мынакей аз убакыт аралык болбодубу? Мына мен өткөндө келгенден бери эже. Ошондон бери мен азыр 180 000, 190 000 болуп калды Сбербанк, караңызчы. Анан дагы улам элдерди чакырып кылып эмете берсек, Кудай буйруса баары жакшы болот эжеке. Кудай буйруса. Кудай буйруса. Чын айёй неме, мен мындан айёй коркотком калып калам го мен. Байыртадан ата-бабаларыбыз төөн көктө болсо дагы бутуң жерде турарын эч качан унутпа деп акыл насаатын айтып келген. Ал эми азыркы коомубуз ата салтын унутуп бараткандай сезилет. Кылым картып келген кыргыз элем, кайсы жакта болбойлу, кандай жагдайда болбойлу, ата салтын көмүскөдө калтырбастан, эң негизгиси адам деген ысымыбызга татыктуу бололу.